азыркы учурда мына жогорку деңгээлдеги саясий диалог өтүп жатат Кыргызстанда. Бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан 8 жогорку деңгээлдеги эксперттер келип, бизге Кыргызстанга жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жагынан стратегияны түзүп бергенге өзүнүн эксперттик оюн айтып, бизде ал стратегия мына даяр болуп жатат. Ошону бүтүрүш үчүн өзүнүн эксперттик сунуштарын киргизгени келишти. Мындайда бул жугуштуу эмес оорулардын баягы түйшүгү баардыгы саламаттык сактоо системасында турат да. Оорулуулар, баягы инфаркт, инсульт, онкология, өпкө оорулары, диабет баардыгы саламаттык сактоо системасынын түйшүгү. Бирок буларды алдын алыш үчүн баягы чечүү жолдору саламаттыкты сактоо системасынан тышкары турат да. Чечүү жолдорунун көпчүлүгү бул баягы саламаттык сактоо чечпей турган, бирок сунуш киргизе алып турган жолдор бар. Ошол жолдор баардыгы анык, ал белгилүү. Эң биринчи, эң эффективдүү 2-3 жылда натыйжасын бере турган ыкма бул зыяндуу продуктыларга, бул алкоголь, тамеки, таттуу сахар кошулган суусундуктар, энергетиктер, ушулардын баарынын жеткиликтүүлүгүн биз азайтышыбыз керек да. Бул жеткиликтүүлүктүн эки түрү бар. Финансылык жеткиликтүүлүк, булардын баасы кымбат болуш керек. Булар жаш балдар, аларды баары эле оңой сатып алыш болбош керек да. Тамеки кымбат болуш керек. Алкоголь, арактар кымбат болуш керек. Кока-кола деген ар кандай таттуу зыяндуу напиткалар баардыгы кымбат болуш керек. Акцизный налогду көтөрүшүбүз керек. Ал жактан бюджетке кошумча акча түшөт. Элдин ден соолугун сактап калабыз. Элдин баягы экономикага болгон пайдасын, натыйжалуулугун жогорулатабыз. Бул жакта көп пайдалуу жактары бар да. Экинчи, бул бизде мындай 22 жакшы ыкма бар да. Ошо кыска мөөнөт ичинде 5 жылдын ичинде натыйжалуу мындай результаттарды алып келе турган. Эң негизгиси бул ошо финансылык жеткиликтүүлүктү, экинчиси физикалык, географиялык жеткиликтүүлүктү биз азайтыш керек. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы үчүн тамекини ар бир коммерческий ларёктон сатып албаш керек. Анда мүмкүнчүлүк болбош керек. Атайын түзүлгөн бир магазиндерде анан кийин ошол жактан гана сатып алса болот да. Бул биринчи кезекте өспүрүмдөргө мындай багытталган ыкма болот да. Азыр ар бир баягы комоктон барып штучный болсо деле сатып алып атпайбы? Эгерде биз мунун сатып алуу мүмкүнчүлүктү кыскартсак, ошол жер контролдого болот да. Анан кийин мисалы үчүн бизде азыр ар бир супермаркетте мына биз жакшы мыйзамдарды кабыл алганбыз 5 жыл мурун. Тамекини жеткиликтүүлүгүн азайтуу боюнча. Тамекилер мына азыр жабылып сатылып калды, бирок бул дагы жетишсиз да. Биз таптакыр тамекини, мисалы үчүн мындай арак, шарапты ар бир жерден сатууну мындай кыскартышыбыз керек да. Атайын гана жерден, мисалы үчүн бизде азыр Кыргызстанда тилекке каршы 24 саат 7 күн бир жумада любой жерге барып туруп арак сатып алса болот. Бүт мындай өнүккөн мамлекеттерде убактысы чектелген. 9-дан 10дон кийин болбойт. Бул биринчи кезекте криминалдын азайышына алып келмек, ДТПнын азайышына алып келмек. Негизи эле ошо ичимдиктерди баягы чектөө болмок да. Тамеки менен деле ошондой кылыш керек. Жанагындай кант кошулган суусундуктар менен да ошондой кылышыбыз керек да. То есть бул баягы көп министерство, ведомство аралык стратегия болот. Биз бул стратегия болот. Биз азыр ошондой негизги ыкмаларды мына азыр 30-жылга чейинки бизде мамлекеттик стратегия бар да. Азыр ар бир министрлик өзүнүн сунуштарын киргизет. Биз ошондой эң маанилүү иш чараларды ошол мамлекеттик стратегияга киргизебиз.